Бул малда кайрадан туура эмес токтоткон шаарыктардын автоунааларын расмий түрдө айыппул салуу аракеттери башталды. Буга байланыштуу өкмөттүн тиешелүү токтому жарыяланды. Туура бир жумадан соң транспорттун тыюу салган жерге токтотулушун маи кызматкерлери көзөмөлдөмөй болушту. Кесиптешим Мирлан айталы, айыппулдар канча өлчөмдө болорун жана буга карата кандай даярдыктар жүрүп жатканы туурасында маалымат бермекчи. Мирлан, адегенде ушул долбоор тууралуу кененирээк айтып берсеңиз, качан ишке киргизет экен, анан жанагындай көзөмөл кандай аракеттер менен коштолот экен? Саламатсызбы Айгерим. Ооба, бул долбоор туура бир жыл мурун 2016 жылы эле ИИМ тарабынан кол коюлган экен. Мына туура бир жылдан кийин өкмөттүн кошуп алуусунан кийин акырындап соңундагы такталган баягы долбоорго кол коюлду. Негизинен эми эвакуациянын баягы эрежелерине токтоло кетсем, эң башкысы бул автоунаанын ээси ошо эвакуация белгиси турган жердин астына келип токтобош керек да. Токтогон күндө дагы эгер машинесинин ичинде болбосо, автоунаанын ээси же жакын аралыкта болбосо, албетте эвакуация келип машинени жүктөп айып жайга алып кетишет. Экинчиси бул алып кетерден мурда ошол автоунааны эшиктерин, багаж эшиктерин, моторду жапкан жапкычты атайын жабдыктар менен жаап айып жайга алып кетишет. Андан тышкары ордунан тиешелүү кагаздар толтурулуп, ошол эле жерге маалымат катары кайсы айып жайга алынып кеткени жана телефон номерлары калтырылып кетет экен. Негизи азыркы ИИМ божомолдоп жатканына караганда жеңил машинелерге кеткен чыгымдын баасы 1,5 миң сомдун тегерегинде болот. Ал эми жүк ташуучу машинелерге болсо 3,5 миңден 5,5 миңге чейин болот. Ушул баалар такталып, чыгымдардын баары такталып бүткөндөн кийин ИИМдин билдирүүсүнө караганда кайсы компания ушу эвакуация менен иш алып барышат, ошол тууралуу тендер жарыяланат экен. Бирок негизи айдоочулардын өздөрүнүн пикири кандай экен, аларды угууга мүмкүн болду. Негизи социалдык тармактарда дагы албетте мындай маселелер дароо эле талкууну жаратчу эле да. Ошол эле ИИМ тарабынан алардын айтуусу боюнча ошо эвакуация иштери ишине киргенге чейин маалымат каражаттары аркылуу калкка ошол долбоор тууралуу кабар жеткирилет деген ойдо болуп жатышат. Андан тышкары шаардын ири соода борборлорунда дагы ар кандай акциялар өтүп, буклеттер чыгарылат экен, китепчелер чыгарылып, калкка болушунча баягы таратылат экен. Ал эми ошого чейин эле биз баягы шаарга чыгып, социалдык тармакта дагы айта кетейин, бул тууралуу катуу талкуу жүрүп жатат. Ал эми биз андан тышкары дагы шаарга чыгып, ошо автоунаалардын ээлеринин ушулга болгон пикирин угуп келдик эле. Азыр ошону назарыңыздарга салсам. Мен бул жерге келгениме жарым сааттын убактысы болду. Мен кирип телефонду оңдотуп чыктым. Кайра чыксам бул машина турат. 10 мүнөттөн бери күтүп турам. Эси жок. Же телефон номерин калтырып кетиптир. Жоктон телефон номерин калтырып кетсе, чалып, чакырып чыгармакпыз да. Мен макулмун. Албетте макулмун. Эгер мен туура эмес койсо, меникинди алып кетсе мен макулмун. Барып ар бир адам бир жолу штраф төлөгөндөн экинчи ал нерсени кайталанбайт да. 10 мүнөт болду мен чыккан. 10 мүнөт эмес, 2 мүнөт болду. Кандай мындай туура эмес турганыңыз эмне себептен ушундай туруп атасыз? Телефонуңузду жазып койсоңуз жакшы болмок. Кытып кетиптир. Күтүп турат, сиздин Болду. Машинаңыз эме эмес да, отуруңуз эми. Эмне болду? Айтсаңыз, эмне койдуңуз? Место жок үчүн койдум да. Эгер эвакуатор менен алып кетсе кандай эмне кылмак? Алып кетсем штрафын төлөйбүз да, эмне кылмак? Ушинтип кое бересизби? Эми шашылыш зарыл болуп калды да. Эми бул деле киши шашып атпайбы? Ооба, болду. Туура эмес алып кеткени, туура эмес. Эми азыркы эле машинаны туура эмес койгондо коюп турган жер жок болсо каяка коюшат? Өзү токтотуп коюп алып кетиш керек да. Токтотуп коюп ушундай бирөө мешайт этсе туурабы? Эвакуатор алып кетиш керек э? Алып кетиш керек. Аны токтотуп коюп кетип калсыздачы. Жок, маселен машина көп. Биринчиден машина койгонго орун кылса,
анан ташып берсе макулбуз. Парковочный месте жок да. Ошону биринчи кылып анан ачкандан ташып берсе бир жөн. Азыр кайсы магазинге барба орун жок. Анан айдап кай коесуң? Баарыбыз законго башыбыз керек да. Ата ар ким кое берсе анан и так жолдорубуз кууш болуп атат. Машиналерге тоскоол болуп атпайбы? Өзүбүзгө эле пробка создавать этет. Мирлан, негизи буга чейин ушул эвакуатор машиналары жүктөп келип жатканда дагы көп эле нааразычылыктар болгон. Себеби деген буга чейин бул ишке ашып, андан кийин токтотулуп жана нааразычылыктардан кийин андан ары улантылбай калганда негизи кандай кемчиликтери туурасында айтылып жатат? Мисалы, юридикалык жактан жарандардан ушундай автоунааларын жүктөп келип жатканда азыр эле жана жогоруда айтып өттүбүз, тендер өткөрүлүп, андан кийин жанагындай фирмалар аныкталат экен деп. Бирок ошол эле кезде алар тарапында кемчиликтер айтылган болчу. Негизи адистер бул туурасында пикири кандай экен? Азырынча жергиликтүү юристтер бул долбоорго карата бир аз баа бериштен бир аз эрте деген пикирлерин билдирип жатышат. Анткени адаттагыдай эле баягы Кыргызстандын жаңы бир нерсе келсе, буну Казакстандан же Россиядан, Орусиядан, башка жактардан алганго деп ошондой бир пикирлер дагы калууда. Биз бир юрист менен сүйлөшүп көрдүк эле, телефон аркылуу, ошону назарыңыздарга салайын. Мыйзам бар. Гаилердин өз мыйзамы бар. Кимдер тиги ошондой нарушение кылса, башка жерге парковка коюп койсо, анын өзүнүн кандидаты болуш керек. Өз мыйзамдар бар. Чөйрөп жаткан апасын алып кетем деп кире калса, ошо жака парковка жасаганга болбойт, макул. Кире калып апасын алып чыккыча машинесин алып кетип калды. Мындай деген бул Валдемеде көп ситуациялар бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бирөөнүн кызыктыгы үчүн эле, бирөөнүн чөтөгү үчүн эле жасалып жаткан мыйзам. Бирок негизи жогоруда айтып өттүңүз, учурда жанагындай атайын маалымдамалар берилип, дагы шаардыктарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт деп, бирок булай толук кандуу ишке ашышына канча убакыт дейт? Менимче 1 жума деп айтып жатышкан эле, бирок бул убакытта аздык кылат го дейм. Негизинен кошумчалап кетейин, бул долбоордун ишке киришине өкмөт тарабынан Ички иштер министрлигине 24 майга чейин ушул иштерди бүтүрүп, 24 майдан баштап иштерди баштагыла деген тапшырма берилиптир. Ошондон улам 24 майдан кийин биз Бишкек шаарынын көчөлөрүндө ошондой эвакуаторлордун жүктөп кетип аткан, автоунаалар жүктөп кетип аткан жагдайларын көрүп калышыбыз ыктымал. Демек, шаардыктар туура түшүнүшсө болот экен да. Рахмат, Мирлан. Кесиптешим Мирлан айталы, туура эмес жерге токтотулган автоунаалар үчүн кайрадан жоопкерчиликке тартуу боюнча ишке аша турган өкмөттүн аракеттери тууралуу айтып берди. Берип улантабыз.